Казакстанда жаңы рекорд коюлду. Жети Суу облусунда бир эле учурда 5000 аткаруучу домбура чертишти. Бул масштабтуу акция теки айынын 7-синде белгиленүүчү казак улуттук музыкалык аспабынын күнүнө карата уюштурулду. Өкүлү домбура иш-чарасына кесипкөй музыканттар да, ар кандай курактагы ышкыбоздор да катышты. Алар Бактыбайдын күйлөрүн жана Абдимомун Желдибаевдин Ерке сылкым чыгармасын аткарышты. Аймакта бир жума бою казак искусствосуна арналган майрамдык иш-чаралар, көргөзмөлөр, концерттер жана чыгармачылык кечелери өтөт. Рекорд ол жалпы Казакстанда бурун болгон эң алгачкы рет. Мындай иш-чара биринчи жолу Атырауда болуп, ага 1037 адам катышкан. Андан кийин Орал шаарында 1700, кийинчерээк Астана, Түркистан жана Рудный шаарларында 3000ден ашуун катышуучу болгон. Ал эми бүгүн Талдыкоргонда эң масштабтуу аткаруу катталды. Биз муну улуттук рекорд деп таанып, Казакстандын рекордтор китебинин кийинки чыгарылышына киргизебиз. Биз Казакстандын рекорду деп эсептейбиз және оны тиркейбиз.